Assalamu алейкум достор, силер Hacker каналындасыңар. Бүгүнкү видеомо мен сиздерге интернеттен акча табуучу бир оюнду көрсөтүп, проверка кылып бермекчимин. Бүгүнкү видеом абдан кызыктуу болот деген ойдомун жана ошондой эле пайдалуу болот деген ойдомун. Андыктан каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар жана ошондой эле каналымдагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен бүгүнкү көрсөтө турган оюндун аты Птицевод деп аталат. Бул оюнду көбүнчөңүздөр билет болушуңуздар керек, бирок ошентсе дагы мен өзүмдүн видеомон чыгарып, толук түрдө обзор кылып жана ошондой эле видеонун аягында акчасын чыгарып көрсөтүп берейин деп чечтим. Бул оюнду описаниядагы ссылкалар аркылуу кирип көчүрсөңүздөр болот. Описанияга ссылканы калтырып коем. Бул жерден акча табууну көрсөтүп берейин. Акчаны мындай эки балансыбыз турат бизде. Мына бул баксы деп турат, бул болсо монета деп турат. Экөө биригип акчаны түзөт. Мисалга айтсак, 100 бакс менен 100 ушундай монета бул 1 рубль болот. Эми бул жерден акча табуу үчүн биз өзүбүздөргө тоокторду алышыбыз керек. Мен азыркы убакта 9 тоок, анан бир өрдөк бар момундай, утка деп турат. Ар биринин өзүнүн тапкан жумурткалары болот. Мына мисалы тоок саатына 1ден жумуртка табат, ал эми өрдөк болсо саатына 11ден жумуртка табат. Булар азыркы убакта монетаны чогултушат. Сиздер муну мисалы собирать кылып көрсөтүп берейин. Мына курицаныкын, утканыкын собирать кылып берейин. 221 яиц деп турат. Аларды собирать кылгандан кийин булар склад деген жерге түшүп калат. Азыр складтан да кирип көрсөтүп берем. Ушинтип ар бир действие кылган сайын сиздерде реклама болуп турат, ошол үчүн акча табат. Мына могу складка түшүп калды. Мына көргөнүңүздөрдөй 222 жумуртка, бул 55 монета болот экен. Бул жерде 4 жумуртка, бул 1 монета болуп эсептелет. Эми продать дегенди басабыз ушул жерден. Ошондо ал автоматтык түрдө биздин балансыбыздагы монеталарга кошулуп калат. Ушинтип реклама чыгып турган жакшы, эмнеге дегенде башка дагы таба турган нерселерден реклама чыкпай калышы мүмкүн. Мына 314 монета болуп калды. Эми бул жерден биз бул тоокторго күнүнө бирден жолу монтип корм сатып алып коюп турушубуз керек. Ошондо алар ушул жакта монеталарды иштеп турат. Окей деп басып коеюн. Ал эми ушул тоокторду каяктан алабыз көрсөтө кетейин. Биз ар бир тоок алган үчүн бизге момундай 100 бакстан кошулуп турат. Мындайча айтканда 1 рубльдан кошулуп турат деп айтсак болот. Аны могул разбей яйцо деген жерден алсак болот. Мына күнүнө бир жолу бесплатный разбей яйцо дегенден ойносок болот. Жана мындан сырткары дагы башка разбей яйцо 2 деген дагы приложениясы бар. Бул жерден болгону мындай яйцо берилет. Ошону биз жарышыбыз керек. Ал үчүн ар кандай кликердин көбөйтүп алып жарсак болот. Мисалы муну кененирээк көрсөтпөй эле коеюн, билет болушуңуздар керек. Мына мисалы могуну көбөйтө турган болсоңуздар, ар бир басканыңыздарга 20 секундка мындай 100дөн болуп калат. Мына мен көрүп аткан реклама бүтүп калды. Азыр X'ти басам, X доллар менен. Мына X'ти бастым. Эми көргөнүңүздөрдөй ар бир басканга 100дөн цифра кете баштады. Мына монтип пат-паттан 2 колдоп бассаңыздар болот. Бирок эң негизги биле турган нерсе, бул жерден автокликер колдонууга болбойт. Бул жерди көрсөтүп бүттүм. Эми бул жерден 6 саат сайын колесо фортуна айлансаңыздар болот. Көргөнүңүздөрдөй мына бул жерде ар кандай приздер бар. 60 жумуртка же болмойн 100% корм, бир тоок болобу. Ушинтип аны алыш үчүн 6 саатта бирден реклама көрүп бекер айлансаңыздар болот. Же болбосо 50 бакска жана ошондой эле 20 монетага айлансаңыздар болот. Мен жөн гана реклама көрүп эле айланып коюп турам ар бир 6 саат сайын. Эмнеге дегенде бизге башка монета менен бакстар акча чыгаруу үчүн керек болот. Ошол себептүү сиздер монета менен акчаны бул колесо фортунадан эч коротпой эле койсоңуздар болот. Азыр реклама болуп бүтсүн.
Бул рекламалардын орточо узундугу бир 30 секундтун аралыгы, 30 секундтун айланасындагы эле рекламалар мына менде айланып атат. Көргөнүңүздөрдөй мага 10 монета түшүп калды. Мына дагы астынан көрсөңүздөр болот, 5 саат 59 мүнөттөн кийин айлантсам болот экен. Эми бул жерден тоокту бул эки способтон башка могу разбей яйцо деген жерге кирип 500 бакска жол моюн 1000 монетага сатып алсак болот. Эми бул оюндун ичинен канчалык мындай тоогуңар, өрдөгүңөр жана ошондой эле күчүңөр мындай көп болсо, сиздерге ошончолук монета көп табылат. Азыр бул жерден эсептеп берейин. Эгерде бир айда кандай доходко түшүүгө болот экен. Мисалы, бир айда күнүнө 2ден ушундай тоог алып кое турсаңыздар, бир айга 60 тоок болуп калат. 60 тоокту эсептейин. Ошондо күнүнө 3 рубльдан алгандай болуп калсаңыздар болот. Эми бул жерден дагы экинчи способду көрсөтөйүн акча табуунун. Ал рефералы деген жерден табасыздар. Ушул ссылкаңыздарды досторуңуздарга жөнөтөсүздөр. Бирок мунун бир правиласы бар. Могул жерден көрсөңүздөр болот. Сиздин досторуңуздар сөзсүз ушул ссылка аркылуу көчүрүш керек жол моюн. Могул сиздердин номери ушундай код берилет, ошону кирип атканда промокод кылып жазыш керек. Жана ошондой эле ар бир силердин рефералыңар ошол эгерде 10 тоок жол моюн бир утка ала турган болсо, ошол учурда эле ал сиздерге бул жерден бир тоок берилет биринчи уровеньге, экинчи уровеньге 50 бакс, үчүнчү уровеньге 50 монета. Менде азыркы убакта көргөнүңүздөрдөй эч кандай реферал жок. Эч кандай рефералсыз эле табып атам. Мына көрсөңүздөр болот, награда деген жерден бүт историяны көрсөңүздөр болот. Мен бул жерден 1 рубль чыгарып көрдүм акча. Мына эч кандай рефералдан түшкөн эч нерсе жок. Көбүнчөсү эле ошол мен азыр 20-декабрда ойноп баштаган экенмин. Бүгүн болсо 27-декабрь. Бир жумада ушундай бир утка жана ошондой эле 9 тоогум болду. Сиздер дагы ушундай кылып көп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле могул жерде эң акыркы вкладкадан өзүңүздөрдүн билбей аткан сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Мисалы, рефералдар туура болобу, акча чыгаруу боюнча болобу, жол моюн акча табуу боюнча болобу, сиздер өзүңүздөрдүн жообуңуздарды ушул жерден алсаңыздар болот. Эми сиздерге акча чыгарууну көрсөтө кетейин. Ал үчүн жана айткандай эле балансыңыздарда канча акча чыгарам десеңиздер, мисалы 5 рубль чыгарам десеңиздер, 500 монета жана ошондой эле 500 бакс болуш керек. Мен болсо азыр 3 гана рубль чыгармакчымын. Ал үчүн могу награда деген жерди басабыз, переводду басабыз. Анан могул жерге Payer аккаунтубузду алып келип жазышыбыз керек. Азыр мен Payer кошелегима кирип балансымды көрсөтөйүн. Мына рубльдан көрсөтөйүн. Мына көргөнүңүздөрдөй 101 рубль 82 копеек болуп турат. Эми артка келип ушул жерден сумманы жазып алышыбыз керек, өзүгө керектүү сумманы. Минимум бул жерде 2 рубль. Мындайча айтканда 200 монета, 200 бакс. Мен 300'дү чыгарам. Мына перевестини басам. Ваш запрос принят деп чыгып калды жана ошондой эле реклама чыкты. Эми бул жерде негизи автоматтык түрдө түшүш керек. Эми келип бул жерден карап көрөйүн, акча түшүптүрбү. Мына көргөнүңүздөрдөй дароо келип түштү. Плюс 3 рубль деп чыгып калды. Мына көргөнүңүздөрдөй астында жазуусу турат. От птицевода деп чыгып калды. Балансымды карасам 104 рубль 82 копеек. Мына достор, бул жерден ушинтип акча тапса болот. Өтө көп болбосо дагы бир 2 ай тынбай ойносоңуздар сиздерге жок дегенде 1 айлык эйдинсаңыздарга чыга тургандай акча топтоп алсаңыздар болот. Мен бул оюндан кийинки видеолоруман кантип аккаунтту бат прокачать эткенге бир нече советтеримди айтмакчымын. Советтеримди айтып видео тартмакчымын. Эгерде видео жаккан болсо
Лайк басыңыз, эгерде ушул оюн жаккан болсо, ушул оюнду көчүрүп алып ойноңуздар. Анда эмесе мен сиздер менен ушу менен коштошмокчумун. Кош кала достор.